Hanım şu Zatkan ayında bizge belek kılıp bergenine razımın. Şu Zatkan'dın bilimini alal dep oturgan özüme de razımın. Anan keyin endi men Жаш Өзөгүлеште окугам, трансформация тоосто окугам. Анан Заткандан калгым келбейт, дагы эле 10-да окуп атам деп окудум да. Анан эмне дейин, өзүмдү башында сүйчү эмесмин. Өзүмө чектөөлөрдү койчумун. Отур, урушуп чыкпасын, сен унчукпа Чынар дейчүмүн да. Өзүмө эчтеке алчу эмесмин. Каала бирдеме алчу эмесмин, арнап алчу эмесмин да. Анан бияка эметкенде уже курскага чыкканда мен өзүмдү кичине сүйүп баштадым. Өзүмө кичине бирдемени сатып алган позволять эттим. Бир эме неме кылайын, баягы бир канча жыл, 5-6 жыл мурунбу, баягы шуба мода болуп кетти эле го. Анан акча деле тарчу эмес беле. Анан кийин жаныбыздан бир эже Россияда иштеген балдар келип, анан кийин той өткөрүп, анан кийин шуба алыптыр да. Анан айтат, эже сизде деле барбы, сиздер шуба албайсызбы десем, мен айткам, мага шуба үйгө шуба кийип койдум, жетет мага ошо деп койдум да. Өзүм албайм да. Анан кийин бияктапты да эмеге качканы, ноутбук алдым. Хотя на пенсии, да? Келиңиз да кылам. Алып калдым, Чынар эмне каалайсың деп калдым. Ошол жакшы өзүмдү сүйүп баштадым. Анан акырындап келатат. Жакшы эле болуп келатат. Бул бир эмем да. Анан экинчи Жаш Өзөгүлеште биринчи кызым жазылган. Айсуу менеджер болуп жазылыптыр. А мен сопротивление болуп элем. Акчам бар, бирок төлөгөндү билбейм да, сотканы эмете албайм. А үйдөгүлөргө айта албайм да, уулума, жолдошум билбейт, уулума айта албайм да, эмне дейт чактырбайт деп. Анан кийин кызым айткандан эле кечинде ошо эртең болот дегенде, ошо тиги Айсулууга жазылып калдым да. Анан экөөбүздөн катыштык. Анан кийин ал 34-тө. Анан кийин эмне болду? Экөөбүздөн катышып аттык, ал өзүнчө, мен өзүнчө. Анан анын трансформация болуптур, кийин айтып атат да. Семейный болуптур да. Балдар ооруп, кызында ысык суу төгүп алып, кичине ушундай чыпылдаптыр да. Андан кийин результаты баягы көргөндө эжекелерим айтып атат, Айжандын зобу кетип калыптыр го депчи. Я чыгып турчу да. Боюнда эмеси чыгып турчу. Анан турмушка чыккандан кийин ошо Айжан бизде окуса керек. Ооба, ошо тиги активныйбыз болчу. Анан ошол тиги зобу кетип калыптыр. Мен деле байкаган эмесмин, анан башкалар айтып атат да. Атак түн ичинде дары ичип, ушинтип кыйналып эле жүрчү. Анан кийин ошол кетип калыптыр. Өз деле байкаган жок. Мен деле практика жасап аттым, может быть, менде деле, анда деле, потому что ал кичинекейде уулум улуусу, анан кызым бар болчу, анан уулум чырыраак болчу да. Менде эменин баары, блоктун баары балага кеткен болушу керек да. Анан ал чырылдаса эле кызыма 0 кийин эле дей берчүмүн да. Жош болчу, анан сүйлөчү эмесмин. Анан тамагы көкүрөгү ооруп жүрчү, анан турмушка чыккандан кийин ошо зоб пайда болду да. Анан кийин ошону ойлойм да, ошо мен өзүм дагы мынтип тыя бердим. Анан кийин зобу ушу Кудай эме берди бизге, мүмкүнчүлүк берди, Жаш Өзөгүлгө катышты. Анан положениеде болуп калды. Анан кийин жалгыздыр эме 5 баласы менен кыйынчыраак болду. Анан токтотуп койгон, окуусу келди. Кудайга шүгүр, кыздуу болду, көрөдү. Анан эми Кудай буйрса, трансформацияга окудум. Ага, окудум. Ошо үмүтүбүз аябай чоң, ал аябай окуусу келип атат. Бул кимге дагы катышып, бирдеме суроолорго да чыгып эле жүрөт, бирок үйдө жалгыз ой, действительно эмеси айында эмеси жетишпейт. Анан эмне дейм, ыраазымын, рахмат. Канча жаштасыз? 59-тан. Караңыздар, биздин апаларыбыздын иштегени бизге автоматически жардам берет да. Ошо, менде азыр мен тиги Айсулууну көрүп инсайт келип кетти да. Кызым да окуган. Анан мен деле окудум да, мен деле практика жасадым. Анан влиять этти го депчи, ошолчу. Анан ошон үчүн чыгып атам, жолсу канча жолугушууларга келип аткам, бирок айткан эмесин да, билбейм. Менеджер Айсулууга да рахмат ушундай. Атаңыз менен кандай болдуңуз? Атам строгий болчу, биз сүйлөчү эмеспиз, мынтип эле койчу да.
Таныс менен көбүрөөк иштейбиз. Ошо бизде тыйчу да, тыйчу бирок катуу сөз айтчу эмес, бирок аталык мээримди эле билбептир да, жөн эле жакшылап эне кылып эле койгон экен. Окуткан экен, билим берген экен, рахмат, ыраазымын.